Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Тез ол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ошский райондон сатыла турган ремонту жакшы болгон 2 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге адресин түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда мен Ошский райондо турам. Бул көчө болсо Ош шаарынын эң негизги көчөсү болуп эсептелген Масалиев көчөсү. Жолдун оң тарабында Ошский райондун Чынартерек аталышындагы сквери жайгашкан. Бул жакты билесиздер. Бул жакта болсо Ошский райондун Партнер нефть аталышындагы заправкасы жайгашкан. Өзү Ошский районунда бир эле заправка бар. Ошол эле заправканын жанындагы мына ушул көчөгө кирип ичкериге түз 50 метр, 100 метр түз кирип барсаңыздар, жолдун сол тарабында Жим 29 адресинде жайгашкан 6 кабаттуу домду көрөсүздөр. Ошол жерге бара бериңиздер. Так, достор, бул домдун алды, өзүңүздөр көрүп атасыздар, домдун алды өтө кеңирген экен. Бул дом 4 тарабы тең тосулган. Мына ушундай темир тосулор менен тосулган, 2 барата коюлган. Ушул жактан кирип келе бересиздер. Ичинде өзүнүн детский площадкасы бар, мини скамейкалары да бар экен. Адреси болсо Жим 29, 6 кабаттан турат. Жана сатыла турган батир болсо 6 кабаттуу домдун 3-чү подъездинде 6-чы кабатында жайгашкан. Так, мынакей достор, жана сатыла турган 2 бөлмөлүү квартиранын алдына да келип калдык. Так, азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Подъездерин да көрүп атасыздар, мындай бир башкача экен. Бул жактан чыгып келе бересиздер. Жана сатыла турган батир болсо 6 кабаттуу домдун 6-чы кабатында жайгашкан. Сиздерге сырт тараптан да адрестерин түшүндүрдүк. Коридорлорунда көрүп атасыздар, өтө кеңирген экен. Жана сатыла турган батир болсо мына ушул сол тарапта. Азыр сиздерге бүт бардык маалыматын алып берем. Бул жакта алгач жакшы брондолгон темир эшик коюлган. Ушул эшикти ачып ичкериге кире бересиздер. Киргениңиздерде эле бул жагы перхошкасы кеңирген экен. Каалаган бөлмөңүздөргө кысылбай кирип кете бересиздер. 2 бөлмөлүү квартира, ремонту жакшы. Жалпы аянты болсо 53 квадрат метр. Бул жака түз кирип бара турган болсоңуздар, спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, асты полу жыгач экен. Дубалдары моюща бой, потолоктору болсо шпаклевка бойдан экен. Негизи таптаза экен ремонту. Келип эле жашай бересиздер, эч жерин эчтеке кылыштын кереги жок. Бул жагында болсо отоплениясы, айнек терезелери бүт бардыгы. Бул жагы болсо айнек терезелери жөнөкөй экен. Чыкканыңыздарда бул жагы балкон болуп калат. Ойбой, көрүп атасыздарбы? Шаардын бурч-бурчтары көрүнөт экен. Бул жакта болсо Сулайман тоо дагы турат. Негизинен жакшы, өтө сонун. Азыр биз сиздерге мына ушул ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул сатыла турган квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгы калат экен. Бул жакка болсо түз кире турган болсоңуздар, конок бөлмөсү, гостиный кеңирген экен. Асты жыгач, полу жыгач, дубалдары моюща бой, потолоктору шпаклевка болгон, айнек терезелери, бул жактыкы айнек терезелери пластик экен. Отоплениясы жанагындай эски отопление, чугунный деп коет. Кышында булар абдан жылы жылытат. Негизи эле үйдүн ээси айтып атат, кышында жакшы жылытат экен. Так, бул ошондо конок бөлмөсү болду. Условияларын айта кетели сиздерге. Бул жерде суу, свет, канализация, отопление бүт бардыгы бар. Центральный, бир гана газ жок экен. Эми Кудай буйруса газ дагы жакынкы күндөрдө, айларда келип калат экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Батирге кирип оң тарапка бурула турган болсоңуздар, бул кухня болуп калат. Мына ушундай раковина, столдору, мына ушундай кухонный эмеректери бүт бардыгы калат экен. Ар бир бөлмөсүндө мына ушундай отопление кирген. Газ дагы Кудай буйруса келет экен, аракет кылып атат экен бул жакта домдо жашагандар акча чогултуп. Лифт дагы Кудай буйруса курулат экен. Акча чогултуп, сүйлөшүп атышат экен бул жерде жашаган адамдар. Так, эмне маалымат? Бул жакка түз кире турган болсоңуздар, бул жак санузели, полу дубалы бүт бардыгы кафель. Аристон, күзгү, раковина, стиралка, ванна бүт бардыгы бар. Келип эле жашай бересиздер, эч жерин эчтеке кылыштын кереги жок. Так, условияларын айттык, бүт бардык условиялары бар. Бир гана газ жок экен. Лифт дагы, газ дагы Кудай буйруса жакынкы күндөрдө болот. Документтери бүт бардыгы так экен. Крышасы жакшы эле жабылган, суу өтпөйт дейт. Эч кандай камсынбай кеңири ала берсеңиздер болот экен. Эми сиздерге барыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $45,000. Албетте эле кыргызчылык болот. Ырымына жараша
түшүрүп беребиз дейт. Вариант жолдору дагы бар экен. Эми ал жагын өзүбүз сүйлөшүп келишип алабыз дейт. Эмне демекчибиз? Ушундай ремонту сонун болгон даттар 2 бөлмөлүү квартираны колдонуп чыгарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта болуңуздар. Көрүшкөнчө. Жаштарыңыздар.